Даются вот такие красивые гортензии. Оңой эле. Оңой эле. Бардык нерсени оңой эле жасап коюш. Видео сактап алыңыздар. Бул нерсе аябай керек болот дейт, лайк басканды унутпаңыздар. Биз атайын эмне кылабыз, Абдукадыр, мындай гүлдөр бизде эми ата-бабаларыбыз чыгарган эмес да. Жулиса крупнолистная гортензия. Анан муну Европадан, башка өлкөлөрдөн алдырабыз. Муну негизи өзүм өстүргөм. Мындай өстүргөндөн кийин кесип алабыз дагы. Муну эмне кылабыз? Ушай кестик, мындай кестик. Булардын капталдарын. Бул фотосинтез жүргүзөт да жалбырак. Анан астын кыйшыгыраак кестик мынакей. Даяр черенок. Черенокты алабыз дагы, жөн эле сууга салып туруп, нымдап коебуз. Анан мынакей. Ух, Ардын булайт. яхшы. Уже ушунча элеңиз? Бизде таза келет. Мен кумарлаштырдым. Расча нымдуулук жакшы сактасын деп анан баарыңарга эле рекомендовать этем. Максим деген дары бар. Ушундай кызыл болот да. 15 мл 10 литр сууга аралаштырып, кассетага салгандан кийин кассетаны ушун менен дарылап коюш керек. То есть кассета, торфту дарылап коебуз да. Анан жанагындай кылып берсең ар жакта кескендичи. Мына кескенде эмне мына мындай кылып кестик да. Даяр турат. Анан тамырала турган нерсе, биз ушуну кылып аткан нерсебизди көргөзүп берели. Карнивин колдонсоңор болот, башка анан жидкий болот да. Кисел сыяктуу да. Ошого эле маласыңар. Малып туруп эмне кыласыңар? Бисмилла деп алып туруп эле мындай кылып сайып коюп коесуңар. Баарыңарда мындай оокат бар. Жок болсо базарда кимде парниги жок адамдарга бул. Парниги жок адамдар. Вообще мощный. 400-500 сом турат. Алдыңарда бул кассета 100 сом турат биздечи. Бул жерде азыр эми мындай санасак 1 2 3 4 5 80 гортензия даяр да. 80 гортензия. Кассета 100 сом, 120 сом, бир может 2 килограмм торф жетет. Торф жетет, килограмм торф. Анан эмне кыласыңар? Нымдап туруп астына бир аз суу куюп коесуңар. Анан астына түз эле турбастын астына бир тактай коюп койдум. Көрдүм. Жыгач салып койдум. Жыгач салып койдум. Суу менен кассетанын ортосунда баягындай сквозняк болсун, тура берсе чырып кетет нымдачы. Ошон үчүн анан мындай жаап койдук. Жаптык. Бир күн кечке турду, бир малда күнүнө. Эртең менен кечинде көбүнчө мен үйгө келгенде үйдө болсо ачып коебуз. Болду, кислород. 2 саатка кислород кирип дем алып, андан кийин кайра эле жаап коесуңар. Керек андай жок, андай кыла албайм десеңер, буларды 4-5 жерден тешип койгула. Эң простой айтышыбыз керек да, биз ушундай кылбашыбыз. Эми бир суроо, канчада тамыр алат кайра? Жакшы карасаңар 3 жума. 3 жумада. Чыкты, кийин уже буну чоң 3 жумада тамыр тебет. Анан толук жана кассетаны орош үчүн дагы 1 жума керек болуп калат да. Может 2 жума, башка 5 жума. Андан кийин муну эмне кылабыз? Бизде эми идиштин түрлөрү көп. P9 дегенди баарыңар эле билесиңер, горшок P9 депчи. Ошого отургузабыз.